Ушу жолчуларга, сиздердин башчыларга тиешелүү бир анекдот айта кетейин. Эки казак менен кыргыз дос болуп, анан Москвада ушу жол университетин бүтүп келишет. Анан бирөө Алматыга, бирөө Бишкекке келет дагы казак дос бир жыл өтүп өтпөй кыргыз досун чакырат экен, чай берип коёюн деп. Барса эки кабат үй, шестиси отой Мерседес, жашоосу укмуш. Анан сурайт да кыргыз: "Ай, былтыр эле экөө студент элек, эмне кантип мынчалык байып кеттиң? Мага бир секретин айтпайсың мага" деле. Анан жүр деп Алматынын жээгин алып чыгып туруп, "Мына могу жолду көрдүңбү?" "Ооба көрдүм. Шуну мен салдым" дейт. "Мен жасадым" деп. Чекесинен 5 сантиметр, калыңдыгынан 1 сантиметр экономить этип койдум, мына ушинтип байып калдым дейт. Баягы кыргыз кайра келип туруп 3 айдан кийин казак досун чакырат: "Кел, мен ответный чай берейин сага, келип кет" деп. Келсе, казак досунан 2 эсе бай болгон кыргыз. 3 кабат үй, Гелендваген мингени, дача. Анан: "Ай, сен 3 ай мурун эле бир комнат квартирада жашачу эмес белең? Батирде. Батир жалдап, кантип байып кеттиң" десе, "Жүр" деп туруп алып чыгам ушу жерден. Кара балтага чейин көрсөтөй. Ушу жерге жол түшүш керек болчу, мен салбай койдум" деп. Анысыңарындай бул сөз деле жөндөн жөн келип чыккан эмес да. Өзүңүздөр билесиздер, мына бүт жол тармагындагылар Минтрансда иштеген өмүр бою кызмат кылып, ошо арасында аралашып да калганыңар бар. Жок эмес, ачык эле айтыш керек. Мурда кандай эле? Мурда бир чет өлкөлүк компанияларга тендерден утту кылып берип, анын жарымын бөлүшүп жеп, калган жарымы менен өзүбүздүн эле ушул жолчуларды, жекелерди жалдап, арендага алып техниканы, эски техникалар менен эптеп-септеп жол жасачу. Айрым учурларда жолу аягына чыкпай да калган, салынбай да калган учурлар болгон. Мына ушундан келип чыккан бир анекдот болсо керек. Азыр эми жаңы анекдот чыгарып алыштыр дагы. Эми өзүбүздүн эле кыргыздар чыгарганбы же чет өлкөлүктөрбү билбейм. Айылды аралап баратса дейт, чет өлкөлүктөр кетип баратса 5-6 балдар турат дейт, жумушсуз. Саясаттан урдуруп атат дейт укмуш. Анан: "Ай, эмне турасыңар, иштебейсиңерби?" десе, "Иш жок" дейт. Тет жерде фабрика ачылыптыр, завод турат экен, 100дөн ашык орун бар экен, издеп жүрөт го жумушчулар" десе, "Аяка барсаң иштеш керек экен да" деп коет. То есть бул анекдоттордун бардыгы өзү турмуштан алынат. Биз кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. Мына мен азыр өзүмдүн жон териммен өтүп аткан нерсени, бүгүнкү мынакей азыркы ситуацияны айтып берейин. Жаңы өкмөт үйүн куруп атабыз. Билесиздер, баягы мурдакы Ысык көл мейманканасынын ордуна бузуп, азыр жаңы өкмөт үйү түшүп атат. Сентябрга чейин бүтөбүз деген планыбыз бар эле. Октябрда саммит өтөт. СНГ өлкөлөрүнүн саммити өтөт, 12 президент келет, ошону ушул жаңы өкмөт үйүнөн тозобуз деп биз пландаштырып атабыз. 500гө жакын, биздин 400дөн ашыгыраак бир аз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу, бир күндө 8 саат иштеш керек болсо, анын 5 эле саатын иштейт. 6-чы күнгө чейин иштеш керек болсо, 6-чы базар күнү жок, 1-чи күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ошентип жоготпой калат. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кече күнү мына 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип, ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Көрдүңүздөрбү мына ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөндөн жөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугубуз ушундай. Мына азыр жумуш орундары жок дейт. Бар турса барбайт, барыбынан кайра кетип калат. Оор экен буякта жумуш деп. Оор болсо ошончолук эмгек акы төлөп берип атат, ишиңе жараша.